Урие Эдемова. Айдын кечеде. Экинчи кысым. Поезд бир кач күндөн бери кеныш, анда-мында кум обалары үйрүлүп яткан, кепшинип турган дебелер көрүнген чөл багрында сүйрекленмекте эди. Базан эсе о жолчуларга кыбырдамай бир жерде токтоп калган кеби келе. Чүнки не кадар жүрселер де бир түрлүү көрүнүш, бир түрлүү табиат манзарасы көрүнө. Нарлар üzerinde пенжеречиктен бакып кете яткан балалар, кадынлар энди ялыныз дебелер дегил эшеклерде көрүнүп башлаганларына айталар. Лекин Алиме онун балалары бир шей көрмейлер. Вагоннун капысы түбүндө табанга япышып яталар. Кимерде Энвер нарга тырмаша пенжеречиктен бакмак истей, лекин анда да адамдан аяк басмага жер болмаганы үчүн ашагы кайтып түшмөгө мажбур боло. Үледен соң эшелон бирден чаналап башлады, кичкене бир станцияда токтады. Сакчылар кычырды, багырыштылар, сызгырап укларыны сызгырттылар. Арттаки эки вагоннун капыларыны даңгыр-дуңгур ачтылар. Адамларны ашык ажеле жерге тушурдулар. Сизлер энди келдиңиз, дигерлери эсе бир аз да кетмек кереклер, дедилер. Адамлар чок да ажипленмедилер, чүнки бир кач станция о жакта тыпкы бөлө япкан эдилер. Не олай атканын аңламак чок зор шей дегил эди. Демек максат бул халкыны бир жерде топлуу жашатмак дегилде, учсуз бужаксыз мемлекет ичинде эсептирип жибермектен ибарет эди. Поезд кене көчтү. Арттаки вагон о жакка бу жакка силкине көздөн гайып болуп кетти. Тырнакча ичинде оз меканларына келген бактык кара адамлар сыжактан сарарган куруп башлаган отлар үстүнө серилдилер. Көзлеринде, черелеринде коркуу, нефретленүү, ажынуу кеби дуйгулар карышык ерлі адамлар о жактан бу жакка жүрдүлөр. Мусафирлерни буюк кара чоюнларда кайнаткан чайга давет эттилер. Эркес бир чайник, бир чанак алып, кайнак чай алмага ашыкты. Лекин чокка бармай, чайга толдурулган сауытлар сыжактан, сувсыздыктан патлап кеткен жерге төкүлдүлөр. Чүнки о шекерсиз, дамсыз олуунен берабер як кокусундан агызга алынмайды. Күнеш дүйнөнү барлыкны якмак истеген кеби эп кыздыра. Вагонлардан түшкен адамлар баш сокмага жер тапмай. Якын жерде терек деген шей көрүнмөй. Бир аздан анда-мында бир атлы, эки yüksek көпчекле арабалар пайда болуп башладылар. Олардын бири отлар үстүндө мejалсыз алда отурган Алиме ве онун лаф этмеге биле чарелери олмаган кеби бири-бирине көзлөрүн липилдетип бакып турган балаларынын янына келип токтады. Арабажы жаш жигит орман ичинде гуя каршысында бир топар кашкарга арас келмектен коркуп келе ятканда, бирден онун ерине чамурга булгаланган, өлүмгө махкум этилген каража балаларыны көрген кеби шашкын бакты. Умутсузден пайда болгон гур мыйыклы эсли киши арабажыга элинен буларны ал деген кеби ишарет этти. Алчак сесинен бир шейлер айтты. Жигит бирден өзүнө келди, араба үстүндөн жерге сычырап тушты. Кишинен экиси балаларны көтөрүп араба үстүнө койдулар. Кадыннан кызга эсе yüksek көпчеклеринин киелерине басып арабага минмекни абали эттилер. Алиме о кишинин дегенини япмага тырышты, лекин эллеринде ве аякларында зерре кадар күч жок эди. Yüksek көпчекке япышкан алда аракетсиз калды. Жабайыр экинчи көпчекке тырмашты. Арабанын үстүнө чыккан соң анасына жардым этмек үчүн эллерин узатты. Эллериңизди мага бериңиз, аначыгым, деди кайгырыжы добушнен. Ана кызынын жардымы арабага мингенинен көзлөрүнөн адамлар арасынан Абибулла ага ве онун корантасын кыдырды. О бул вакыт бир ерлі адам менен лаф этмекте эди. Алимелеринин арабасы кетмеге тедариклегенде, Абибулла ага тез оларнын янына келди.
Ал эми ыраатсызланма, кардашым. Бызым эпимизни бир көйгө алып баражак экенлер, деди. Күнеш өз ятагына якынлашканда, кимсесиз чөл ичинден кете атканда, арабажы не үчүндүр ыраатсызланып башлады. Тосат чакылы жолдун сак тарафындагы yüksek ве сык өскен камышлы каналга бакып ала, атны зыкарлай. Онун аракетлеринен караңгылык түшкенже мензилге барып чыкмага истегени көрүнө. Ал эми артык түшүнмектен биле махрум болгон киби. Дерсин дүйнө баткан. Бу якасыз бейаз көлмекле, балаклары тар ве кыскаштанлы, бедени бакыр реңкле оглан уларны кайда алып кете? Аллары чуллары не болажак? Не жерде ве насыл жашайжаклар? Абибулла аганын айтканы болса жакшы, амма я барып да оларны башка жерге алып кетселер. Янында юкусурап кете аткан балаларга, ченгесini тизлерине тиреген алда түшүнжеле отурган жыбайырге көз кыясындан бакты, теренден кокус кечирди. Ниаят, күнеш синий киби кызарып уфукка эне атканда, араба ташлы чакыллы жолдан сак тарафка бурулду. Тар ве эки тарафында кыяклы, yüksek, uçları püsküllü камышлар өскен топrak yolnen кеткенде, патта-сатта, анда-мында, тарка калда, кичкене басык эвчиклер көрүндү. Диварлары сыланмаган, карылгач ювасыны аңдыралар. Арабажынын череси көрүнмесе де, о энди өзүнө чок сыкмаганы дуйла. Сайбынын ниетini аңлаган киби ат да адымларына эринчеклик менен ата. Йигит бірден камчысыны саллады, бір тегіз кете аткан ат башта оңа кулак асмай жоколду, лякин арабажынын зыкарлаганын дуйган сон давранмага мечбур болду. Чок кетмеди, араба кичкене бир эвчикнин янында, жол кенарындагы жыда терегинин түбүндө токтады. Yüksekçe бойлуу, эйжанлык кадын арабажыга бир шейлер айтты. Онун череси жакшы көрүнмөй. Башына кичкене баланын көлмегин орткен. Ерлі кадынлар явлук жерине кичкене балаларынын көлмегини ортуп жүрөдүлөр. Эки оргу сыя йылтырабык сачлары башына сарылып багланган. Йигит оңа бир шейлер айтты, кадын бирден эвине чапып кирди, андан бир бардак алып чыкты. Оны арабажыга узатты. Ал менен жыбайырге коркулуу ве кийик назарлар буракты. Соңра бирден терс чевирилди. Арабажы бардакны Алимеге берди. Сусагандырсыңыз, ичиңиз балаларга да бериңиз, деди. Өзү арабадан сычырап түштү, атынын аркасыны сыйпады, хамытларыны түзөттү. Терс чевирилип турган кадынга нелердир айтты. Келип арабага тырмашып минди. Жолжулар каймак киби коюу ве салкын, лезетле катыкны буюк истекнен ялмап юттулар. Алиме бош бардакны арабажыга кайтарып берди, оңа буюк тешеккүр билдирди. Арабажы сак элини кокусуне койду, бир шейлер айтты, күлүмсүреди. Араба 5-10 адым кадар жүрер-жүрмес, кичкене эвчикнин артында, жол кенарында бирден бир кач кадын ве ирилүү уфаклы балалар пайда болдулар. Уларнын эписи камышлар арасында арабанын артынан бакмакта эдилер. Кадынлар япраклары тозга шышып агырлашкан ве сыжактан сарарган гүр даллы тал тереклеринин түбүндөгү хавуздан буланчык суунен эллерини бетлерини юудулар. Сүкүнетлик алтында оз түшүнжелеринен бири-бирлеринин артынан каршыдагы ат араны бетке кеттилер. Олуп кечкен вакаалардан рухтан эзиетленген, гайет йоргун жыбайырнын кыбырдамага чареси жок. Арык четинде отурган алда кете аткан кадынларнын артынан бакты. Бүгүн яры кечеден берле Хатиже бир дакка раатлык билмей чапкалады. Буна бакмадан дигер кадынларга нисбетен көрүнүшү чок фена дегил. Басканда адамнын аяклары көмүлүп кеткен атешле йымшак ун кеби тоз ичинден кетеркен, аяклары күйгенинден тез-тез жүрмөйгө тырыша. Онун артындагы 2 жаш кадын бу атешле тозну дуймай, тешип папучлы аякларыны сүйреп алалар. Олар үчүн аятнын бир түрлүү манасы жок.
Энвер Назим вейкене эки оғланы Жевайыр мезарлықтан шыққан соңыра көрмеді. Анда оғланларының бақышлары пек дешетлі қорқулы еді. Қайда кеттілер, Алла білсін. Ағламақтан көзлері қызарған сия тегіз сачлы дүлбер эндамлы Лейла ерінден тура атқанда Жевайырге бақты, кетмейсің ме деген манада башыны саллады. Қадынларының артынан яваш-яваш адымлады. Бұ қадынны Жевайыр иле анасы омында келген күнлері ақылыны ойнатқан беледілер. Бүтін күн кімсенен лаф етмейді. Дерсін, апансыздан шықмасы мүмкін олмаған тұпсыз чұқыр ішіне түшіп кеткен. Этрафында хорланған, чекішкен, сыжақтан янған күйген хасталанған адамларға қорқу, базан есе нефрет иле киік бақа еді. Чұқырдан шықмаға әрекет етмей, дыварларға тырмашмай. Чүнки ишанч жоқ. Оңа қайда чебірілсе, қайда тырмашса, кене чұқырның ортасына тайып түшежек кебі көріне. Да тереңге түшмектен қорқа. Шудың үшін чоқча түшінмеге тырышы. Бұ ағыр, аджы, янықлы, инсанны яқып күл етежек фикірлер, оны геже күнді сезелер. Ләкин түшінжесіні, фикірлеріні бір ерге топлап оламай. Олар бірі-біріні тұтмайлар. Бір ерге топлайым дегенде көне сувы кібі тұғырып дағылып кетелер. Лейланың қалқынен олып кечкен вақаяларының себебіні білмек бірдегіл, юзлернен, бинглернен адамларының, яры дүния адамының ақылы етежек еждегіл. Оз евінде, оз ватанында яшаған, оз қалқыны, ватаныны sevген, оның үшін аға қардашындан, аптесінден, бабасындан айырылған қадынларны, бала чағаны, қарт яшны, 5 даққа içinde озының доғмыш топрағындан, ана ватанындан бір қалдырмай, юлқып алып, бинлернен километр авлақларға көтеріп атмақ, сачып ебермек кебі афан-туфанның себебіні тұшынып тапмақ үшін бұңа насыл баш, насыл ақыл керек. Лейла нәтижесіз фикір етмектен баш йормақтан йорула, огүнде ярықлық көріп оламай. Шу афатның құрбаны оғылыны хатырлай. Менің евладым қайда, кімлерінің елінде екен. Я барып да хасталанса, оны кімлер бақачақ? Қайметлі ажиз ана бабачығым не ерлерде, не апа екенлер, деп ағлай. Бұ ғарып қадынның кім олғаныны Жевайыр шымды яқшы біле. Лейлалар яш қоранта асылында Ахмесжит шерінде яша екенлер. Муаребе башлағанынан қожасы анда кеткен. Лейла есе 2 яшындаки оғланчығынан шер жыварындаки бір койчикте ана бабасының евінде яшаған. Шер душмандан азат олынғанынан ақайыны оз евінде қаршылап алмақ ниетінен Лейла оғланчығын еневел яшаған мекенларына қайтқан. Анда бір обасынық тола ве янған, сиярып қалған ағач қалымтыларына раст келген. Яш қадын құруджы мүйіндес, шеріні ғайрыдан құру фишлеріне белсенген. Иштен пек кеч қайтқаны ве башқа бір түрлі чаре олмағанындан, оғлыны геже күндіз çalışқан бала бақчасына бермеге мечбур олған. 2-3 күн кечер-кечмес, таңда, бүтін қырымтатар халқы кібі, оны төшегінден автоматлы аскерлер тұрсатқанлар. Анаға бала бақчасындаки оғылчыға ақында ағыз ачыртмағанлар. Арқасына автомат тіреп, вагонға алып барып соққанлар. Бойлеліклі, бала анда, бала бақчасында қалған, ана есе сургун олынған. Лейла Жевайырлерден бір қач вагон өгде олып, мындан баяғы ұзақта олған алтын вади деп адландырылған ерге барып түшкен. Жевайырлерге яқын көйлерден бірінде ана бабасы олғаныны ешіткен, оларны қыдырып yolға шыққан. Кімсені тапып оламаған. Yorulған, хасталанған, вақтын жамында Терекзар қышлағында қалмаға мечбур олған. Böylece ne ana baba,
не бала, не эв-барк, не ватан. Кожа жеңкте, яш кадын кайда чебирилсе, пайнозу. Бир кече Жевайыр кимниндир ичин аглаганын эшитип уянды. Яткан еринден динленди. Узун араннын ичинде андан-мындан иңилтилер, хурултулар, яш сабийлеринин богук, зайыф аглап сеслери эшитиле. Кыз башын көтерди, этрафка көз ташлады. Өзлеринден 5-10 адам авлакта яткан адамларнын аяклары учунда чоңкайып отурган кадынны көрдү. О не үчүн юкламай отура экен деп тушунду. Пенжере ерине калдырылган тешиклерден ичери сокулган ай ярыгы араннын ичини баягы ярыклатмакта. Жевайыр еринден турду, биревлеринин аякларына басмамага тырышты, мукайтлык менен кадынга якынлашты. Кадын уну не көрдү ве не де абайлады. Ченгеси тизлерине токундурган алда отура, сессиз аглай. Багышлаңыз, деди Жевайыр кадынга артык не демесini билмей сусты. Кадын башын көтерди, Жевайырге шашкын бакты. Не үчүн юкламайсыңыз, деди Жевайыр. Юкламак үчүн ятмак керек. Менин исе ятмага ерим жок. Мында келгенимден бу ерчикке сокулган эдим. Комшуларым мени сыкып чыгардылар, деп фысылдады кадын. Жевайыр элини онун омузуна койду. Юрыңыз менимле. Биздин янымызда сизге ер тапармыз, деди. Кадын бойлы теклифни чоктан беклеген киби еринден дерал турду. Соңра акылына бир шей түшкен киби токтолду. Я сиз кимденсиңиз? Деп сурады. Анам, кардашларым, сизге де ер тапылыр. Я анаңыз разы олурму? Кадын Жевайырге диккатнен бакты. Анам эр шейни аңлаган инсан. Юрыңыз, деди Жевайыр онун билегинден тутту. Бойлейликле, Лейляны мындакы тагдирдешлери элбет ични карартыжы касебетинен берабер янгыз калдырмадылар. Янгыны байлашмага тырыштылар. Жевайырнын анасы оны өзлеринин янына алдылар. Ал эми чок вакыт онун жүрөгүн алмага тырыша ве сабыр эт кардашым. Бу дүйнө бойле калмас. Бир күн ола денишир. Алла огланчыгыңнын ве өзүңнүн ана бабаңнын саглыгыны берсин. Кысмет болса, асиретлер кабышыр. Лейля күндүз күнлери тарлада ве акшамлары Жевайырлеринен берабер ола. Агламага, сызламага вакыт калмай. Кежелери түшүндө огланчыгыны көрө. Бала чырайыны сытып анасына не үчүн мени ташлап кеттиңиз деген киби сускан алда бакып тура, яхут элчиклерине анасына узата мени алыңыз деп аглай. Бойле вакытта аран ичинде кеженин дер вакытында Лейлянын «Балам, эвладым, сени андан тапайым» деген богук сеси эшитиле. Деми кадынлар кирген учсуз бужаксыз узун араннын огунде кимсе көрүнмөй. Июль айынын күнеши орталыкны эп кыздыра, сагда, солда, артта, огде, якын жерде эв деген шей жок. Кайда баксан, сыжактан сарарып калган, орселенген, кырпаланган сык япраклы тозлу отлар. Аба эсе бияз алевнен сакин янган киби көрүнө. Жевайыр жашаган араннын янашыдагы арандан чыккан бир топар ат чапып келип, хавузга чомдулар. Деми арынык көрүнген суунун үстүнө сия шинген балчык ялдап чыкты. Атлар боюнларыны созуп, эп суунун тереңдигине далмага тырыштылар. Мында атлар юуна экен, балалар бутун күн бу суудан чыкмайлар. Шунун үчүн олар хасталаналар, өлелер, деп тушунду Жевайыр. Кимерде кырымлылар жашаган аранга орта бойлуу кесментик череси чичек хасталыгынан берчиленген чубар
Карт рейс эки уч адам менен берабер келе. Аран ичинде о яктан бу якка жүрелер, каста яткан адамларга бака ве оз ара бир шейлер айталар. Сизлерни тезден бир чаре этип эвлерге даркатырмыз дейлер. Ләкин сонундан уларда бөле имкан олмаганы анлашылды. Койчук кичкене, ерлі адам аз, камышлар ичине көмүлген пат-тассатта көрүнген басык, топрак дамлы эвчиклерде яшаган адамлар, тырнакча ичинде, мусафирлерни көргенде, бирден абдырайлар, көзлөрү коркуу эле бака качмага тырышалар. Хатиженин айтканына көрө, рейс кышка же мында бир адамны биле калдырмайжак экен. Шундый эле кесе даянмак керек. Ләкин адамлар даянып боламайлар. Сыжактан янган күйген балалар бүтүн күн арыклар, буланчык суулар ичинден чыкмайлар. Нетижеде исал, сытма касталыгына уграйлар, чыбын кеби кырылалар. Жевайыр чок вакытлар кирпик сыкмай ятты. Кене шу таныш, куфленген камыш ненве хачлы-хучлы коюлган тал терегинин пытаклары эле ортүлүү таванны, пенжере ерине жамсыз тешиклерни сейретти. Артына же ачык турган эки канатлы ири капыдан ичери таң ярыгы кирмекти. Ләкин бул капылардан ялныз ярык, аз ачык серинлик дегилде, кежелери көпеклер, чакаллар да кирелер. Чакаллар бир качта не болсалар, балаларга атылалар. Оларнын башлары чокуч кеби узун, көзлөрү бирер чифт кичкене лампочкалар кеби яналар. Адамлар чакалларнын өзүндөн пек коркмайлар, ләкин кеже караңгылыгында созуп улуулары пек тытыс. Балалар эсе бири-бирини олар адамларны панжалап өлдүрелер деп коркузалар. Бул капынын сакчысы Камбур Осман олганда, мындаки калк бир шейден коркмайды. Ләкин шундый карт жок. Оны 2 күн эвелси дефн эткен эдилер. О кежеде чакаллар шундыкысы кеби сабага же улуп чыккан эдилер. Өзлөрү мышыктан аз ачык бөкчө болсалар да, сак ве йыртыжы айван. Ичериде мефта болгонуну дерал дуялар. Кеже башларыны эгген алда, тышта узун араннын диварлары түбүндө жүрелер. Базан эсе арт аяклары үстүнө көтериле, ачуулана, мефтаны мында бериниз деген кеби ог аякларын диварны яда капыны тырмалайлар. Ләкин не кадар коркунчулуу болса да, мында капыларны ортмек мүмкүн дегил. Ат күбүресинин кокусундан ве сыжактан нефес алмакынын чарасы олмай. Чакалларнын сеси кене текрарланды. Фысылдылар. Жевайыр тез-тез бели үстүндө көтерилди, түбүндөгү пичен шатырдады. Не болду? Дедилер Али менен Лейла бирден абдырап турган алда. Анда Жевайыр элинин араннын төрүнө ишарет этти. Учу адамларынын аяклары ужундан мукайтлык менен жүререк о жакка кеттилер. Араннын төрүнө таба жерде яткан бир кадындын 16 жашындагы оглу кечинген. Анасынын дерсин жүреги атеш ичинде яна, токтамадан оглунун башыны сачыны сыйпай. Жемаат, тууганларым, бакыңыз бу егитнин боюна, постуна. Оңа өлүм лайык эдими? Сап саглам баламны күнеш якып өлдүрдү. Да 2 күн эвелси иште эди. Сабан артынан жүрүп, таталарына колай болсун деп, жолак араларыны йумшата эди. Шымды бакыны сонун алына. Мен бу живанны бирдане evladımны насыл этерде кара ерге коярым, Раббим. Кадыннын сеси зорнен алчак ве карык чыкка, ләкин о узундан узадие курулган, титиз сукунетлик үкүм сүрген аран ичинде бейутлык алтында яткан адамларнын үстүндө далгалана, токтала, оларнын юреклерине сокула. Яваш-яваш эркес көтерилди. Мында бу аран ичинде энди чок жанлар телеф болду. Башталары кадынлар бойле вакытта кычырып, аглап, кыямет копарайдылар. Шымды тыпкы женг мейданындагы кеби бу агыр саниелерни гам, касибет ичинде сускан алда кечирелер.